Көрдүңөрбү? Менин кандай гана сонун турналарым бар. Карагылачы, көп. Бүгүн мен силерге турна жасаганды үйрөтөмүн. Анын үчүн бизге ак кагаз жана кайчы керек болот. Келгиле достор, баштайлы. Мынакей достор, биз дагы бир турна жасап алдык. Эми эсептеличи, менин канча турнам бар? 1, 2, 3, 4. Менин 4 турнам болду. Балдар, силер билесиңерби? Турналар кышындасы жылуу жака учуп кетишет. Ал эми кыш чыкканда кайра учуп келишет. Келгиле, анда эмесе канаттуулар жөнүндө билип алайлы. Дүйнө жүзүндө канаттуулардын 11 миңден ашык түрү бар. Жерде адамдарга караганда канаттуулар бир кыйла көп. Ар бир адамга 6 канаттуу туура келет. Кышында жылуу жактарга учуп кеткен канаттуулар жана учуп кетпечү канаттуулар болуп, алар экиге бөлүнүшөт. Жылуу жактарга учуп кетпей, тоонун борундагы үңкүрлөрдө, үйлөрдө жана дарактардын сөңгүктөрүндө жашап калган канаттууларга көгүчкөн, токойчу, булфин, шуулда, карга, таранча жана тет аттуу канаттуулар кирет. Ал эми келген куштарга күкүк, торгой, чабалекей, чөктан,
жылкычы чымчык жана турна кирет. Канаттуулар курт кумурскалар жана дан чөптөр менен азыктанышат. Канаттуулардын ичинен жырткыч канаттуулар дагы кездешет. Алар жору, бүркүт, шуңкар, жаза жана таз жору. Бул жырткыч куштар эт, чычкан жана кичинекей жаныктар менен азыктанышат. Кыргызстанда учурда канаттуулардын 395 түрү бар. Алардын 57си кызыл китепке киргизилген. Мамлекетибиздин гербинде ак шуңкардын сүрөтү түшүрүлгөн. Ак шуңкар кызыл китепке кирген канаттуулардын бири. Турналар Кыргызстандын тоо этектеринде жана чөл түздүктөрүндө көбүнчө суунун жээктерине жакын жашашат. Ай жана Жапон элинде турна өлбөстүктүн, гүлдөп өнүгүүнүн, үй бүлөлүк бакыттын жана түшүмдүн символу. Дүйнөдөгү эң чоң канаттуу Африка страусу. Узундугу 270 см, ордугу 156 кг. Ал эми эң кичинекей канаттуу ары калибри. Узундугу 5 см, ордугу 1,95 граммга жетет. Көрдүңөрбү достор? Канаттуулар кышындасы жылуу жака учуп кеткен канаттуулар, ал эми кышындасы жылуу жака учпай, сарайда, үйдө калып калган канаттуулар дагы бар экен. Биздин турнабыз жылуу жака учуп кеткен канаттуулардын катарына кирет. Силер билгенсиңерби? Турналар аябай кооз болушат. Турналардын буттары узун жана канаттары ак болот. Көрдүңөрбү? Биздин турнабызга окшош. Келгиле достор, мен силерге канаттуулар жөнүндө жомок айтып берем. Силер жакын келип олтургула. Жаз чыгат. Жаз чыгып, чыйырчык таранчынын жанына барып конуп калат. Ошондо таранчы чыйырчыкты карап, "Сен кайдан учуп келдиң?" дейт. Анда чыйырчык, "Мен жылуу жактардан учуп келдим" дейт. Таранчы таң калып, "Сенин үйүң кайда?" дейт. Таранчы айтат, "Менин үйүм кайсыл жакта жаз чыкса, ошол жакта. Биз кышындасы жылуу жака учуп кетип, кара ал жакта кыш болсо, бул жака жылуу жака учуп келебиз" дейт. Анда чыйырчык таранчыдан сурайт, Силер андай кылбайсыңарбы? Сенин үйүң кайда?" дейт. Анда таранчы сарайды көргөзүп, "Мен кышындасы кар жааганда ошол сарайдын ичинде уя салып, ошол жакта жашайм" дейт. Анда чыйырчык таң кала, "Досум, сен кышы дагы, жайы дагы, жазы дагы ушул аймакта эле жашайсыңбы?" дейт. Анда таранчы, "Ооба" дейт. Чыйырчык кара, "Келе досум, сен менен жылуу жактарга барып көрүп кел. Жер көрөсүң, башка жаныбарларды көрөсүң" дейт. Анда таранчы кызыга, "Ошондой кылат окшойбуз. Анда мен дагы силер менен чогуу учайын" дейт. Чыйырчык менен таранчы келишишет, макул болушат. Чыйырчыкка үйдү аралап коюшкан болот. Даракта тактайдан жасалган үйүнө кирип кетти. Ал эми таранчы жазында өзүнө бак дарактарга үй курчу экен. Ичинен таранчы ойлонот, эмне үчүн чыйырчыктарга адамдар үй салып коет деп. Ошентип күндөр өтөт, жай келет. Жайында экөө тең балапан басып, балапандарын чыгарышат. Күз келет. Күздө чыйырчык досу таранчы досуна келип, "Эми досум, биз жылуу жака учуп баратабыз. Сен да камдангын" дейт. Анда таранчы, "Макул болот. Таранчынын балапандары бар болчу." Таранчы балапандарына, "Балдарым, биз жылуу жактарга барабыз" деп балдарын сүйүнтүп коет. Бир күнү катуу жамгыр жайт. Жамгыр жааганда таранчы балдарын карап, "Менин балдарым кантип аяка учуп барат? Биз деңиздердин үстүнөн өтөт экенбиз" дейт. Ойлонот дагы таранчы балдарына, "Балдарым, мен өзүм биринчи барып көрөйүн кандай жер экен. Андан кийин мен силерди алып кетем" деп балдарын ынандырып, сарайдын ичиндеги уяга алып кирип, жаткызып коет. Чыйырчык учуп келет. "Таранчы, биз эртең жолго чыкканы жатабыз. Жүрү биз менен" дейт. Таранчы балдарын таштап, чыйырчык менен учуп жөнөйт. Учуп баратып, даракка конуп калышат. Бир маалда катуу бороон болуп келет. Бая таранчы үшүп коркуп кетет. Чыйырчык айтат, досум, экөөбүздүн жолубуз бар экен. Карачы, бороон бизди бара турган жагыбызга кеңири жеткирип коет. Биздин канаттарыбызга учуп оор келбейт. Биз
шамалдын гана жүрүшү менен учуп кетебиз дейт. Анда таранчы макул гана болуп коет да, экөө учуп жөнөйт. Бороон болот, эч токтобой коет. Канча күн жүрөт, таранчы өзү да байкабай калат. Аябай чарчайт. Чыырчык айтат: "Чыырчык досум, кел, эс алып алалычы" дейт. Анда чыырчык айтат: "Досум, кичине чыдап тур. Биз конуучу жерибизге жетейин деп калдык" дейт. Анда таранчы макул болуп жол жүрүшөт. Бир маалда күн чыккан жайыт жерге барып токтоп калышат. Ал жерде таранчы досу: "Биз келдикпи" дейт. Анда чыырчык: "Жок, биз али келе элекпиз. Бул биздин токтоочу жайыбыз. 2 күн дем алып, кайра учуп жөнөйбүз" дейт. Ошентип таранчы менен чыырчык ал жерде кумурскаларды, чөптөрдү жеп эс алып калышат. 2 күн өтөт. Таранчы менен чыырчык дагы жолго чыгат. Жолдо баратып, дагы бороонго туш келишет. Бороон урат. Таранчы үйүнө кайткысы келет. Бирок айла жок. Үйүнөн алыстап кетти, а бороон таптакыр токтобой койду. Ошентип таранчы досуна айтат: "Досум, бизге канча калды жетишибизге" дейт. Анда чыырчык досуна карап: "Досум, биз дагы бир токтоочу жайга келдик. Ал жерде токтоп, 1 күн эс алып, кайра деңиздин үстүнөн учабыз. Деңиздин үстүнөн биз токтобой учушубуз керек. Токтоп калсак, биз чөгүп кетебиз" дейт. Таранчы коркуп кетет, бирок сыр билгизбейт. Чыырчык досу менен конуучу жерге барып конуп, 1 күн кечке эс алып, эртеси кайрадан жолго чыгышат. Жолдо бороон болгон жок, бирок алар деңиздин үстүнөн учушкан. Деңиздин үстүнөн көпкө учуп, жылуу бир аймакка туш келишет. Ал аймак ушунчалык коз, жемиштер, курт-кумурскалар, чөптөрдүн түрү бар экен. Таранчы карап сүйүнүп кетет. Чыырчык айтат: "Досум, биз келдик. Карачы, кандай гана коз. Эми сен биз менен чогуу жаша. Биздин үйүбүз кеңири. Чогуу турайлы" дейт. Анда чыырчык досуна таранчы: "Мен өзүм эле уя салайын, өзүмчө эле турайын" деп келишет. Чыырчык ага даярлап койгон тактайдагы үйүнө кирип кетет. Ал эми таранчы өзүнө даракка үй сала баштайт. Чыырчыктар таранчыга үй салган жардам берет. Күндөр өтөт. Таранчынын сүйүнүчү кайгыга айланат. Ал өзүнүн жерин, сарайын, үйүн жана балдарын сагына баштайт. Күндөр өтүп, ал жакка да күз келет. Күз келгенде чыырчык досу таранчы досуна: "Мына эми, досум, биз кайра сенин аймагыңа учуп жөнөйлү" деп алар учуп кетет. Күндөр өтүп, таранчы менен чыырчык таранчынын аймагына учуп келип даракка конушат. Даракка конгондо сарайдан таранчынын балапандары энесине чоркап чыгып тосуп алат. Таранчы аябай сүйүнөт балдарын көргөндө. Ал эми чыырчык айтат: "Досум, сага жактыбы?" десе, таранчы досу: "Досум, мага жакты. Ал аймак абдан кооз экен. Бирок менин өзүмүн аймагыма эч жетпейт экен. Мен өзүмүн аймагымда эле кала берейинчи" деп чыырчыкка айтат. Чыырчык анда макул болуп, чыырчыкка атайын даярлап койгон дарактагы үйүнө учуп кирип кетет. Ал эми таранчы өзүнүн аймагына кайтып келгенине аябай кубанып кала берет. Көрдүңөрбү достор? Кайсыл гана жакка, кайсыл гана жерде болбойлу биздин өзүбүздүн үйүбүзгө жетери жок. Анда эмесе баарыңа бейпил түн.